Шерикбек Акимов 15-декабрда өтө турган элдик курултайга катышуу үчүн Түркиядан Бишкекке кечээ келди. Аны Анталиядагы 10 миңден ашык мекендештер ишеним көрсөтүп делегат катары шайлап, өлкө жетекчилигине мекендештердин көйгөйүн айтууну аманат кылышкан. Кыргыздардын Түркияда жашап калуусу үчүн мүмкүнчүлүк түзүп берүү маселеси айтыла турган негизги көйгөй. Эң негизги проблемабыз кыргыздардын Түркияда легалдуу түрдө жашоосу үчүн мүмкүнчүлүк түзүп берилиши да. Эң негизгиси ошол. Эмнеге дегенде бардык үй бүлөлөрдө ошол жерде жашаган ар бир кыргыз жараныбызга эң маанилүү ошол жерде легалдуу түрдө жашоо. Курултай биз үчүн абдан маанилүү. Эмнеге дегенде бардык проблемаларды көзмө-көз тик биздин президентибизге кабинет министрлер кабинетине берүүгө мүмкүнчүлүк болуп жатат. Бул абдан чоң оңойчулук. Инфратүзүмдү жакшыртуу, социалдык объекттерди куруу, суу, жол жана жер маселеси. Булар былтыр элдик курултайда эң көп көтөрүлгөн көйгөйлөр. Өлкөнүн бардык аймактарында эле абал окшош болгондуктан бирин-бирин кайталоо көп убакытты алган. Азыркы тапта жыйынга бара турган делегаттар эл менен кеңешип, бул жолу орчундуу көйгөйлөргө басым жасоого белсенүүдө. Бул айылдык көйгөйлөрдү айыл өкмөт чечиш керек. Район жагынан райондук акимият чечиш керек. Областан болсо губернаторлор чечиле турган маселе бар да. Ал эми бул биздин экинчи элдик курултайга ошол маселенин баардыгын токтотуп, элдин турмушу кандай жакшырат, кандай көйгөйлөрдү алып чыгып, ошол мамлекеттик масштабта ошол маселелерди коебуз. Элдик курултайды өткөрүү жана делегаттарды шайлоо боюнча ишти координациялоо боюнча уюштуруу комитетинин жыйыны өттү. Анда мамлекеттик катчы акыркы күндөрү айрым коомдук ишмерлерден курултайга катышуу үчүн атайын тизме түзүү сунушу келип жатканын айтып, бул жолку курултайга атайын ардактуу коноктор чакырылбай турганын, курултай маселелерди реалдуу чечкен, жумуш алып барган аянтча болоорун билдирген. Курултай институту өтө чоң мааниси бар. Анткени ошол президент менен карапайым элдин ортосундагы баарлашуу болот, баарлашуу болот. Ошол жерде чындыктар айтылат. Карапайым элдин үнү жетпеген, ак үйгө, жогорку кеңештин депутаттарына жетпеген үнү ушул жерден президентке түзмө түз жетет да. Анан ошонун баары аткарылат. Бул жолку курултайда мурункудай айыл деңгээлинде чечиле турган майда барат суроолорго чейин бере берүүгө болбойт. Ага кошумча быйыл делегаттардын саны кыйла кыскарды. 453 айыл, 31 шаар, этностук өкүлчүлүктөрдөн жана чет өлкөдөгү эмгек мигранттарынан жалпы 700 өкүл катышат. Белгилей кетсек, элдик курултай жөнүндө конституциялык мыйзам быйыл 24-июлда кабыл алынган. Элдик курултай 15-16 декабрь күндөрү президент Садыр Жапаровдун катышуусунда Бишкек шаарында өтөт. Жыйынга делегаттардан сырткары жогорку кеңештин депутаттары, министрлер кабинетинин мүчөлөрү, мамлекеттик органдардын жана жергиликтүү өз алынча башкаруу органдарынын өкүлдөрү катышат. Тандил Бактыбеков, Элдар Анарбеков, ЛТР Бишкек.